Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн мына Нооруз майрамы утурлап кирип келди. Жалпыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн Арча Бешик конушунда ак элечек энелер мына ынтымак аталышындагы ушул сүмөлөк уюштурушкан экен. Сүмөлөктүн буга чейинки даярдалышы тарыхы боюнча сурай кетебиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы көрөрмандар. Бүгүн мынакей атайын Арча Бешикте Аруке апалар тобу ушундай ынтымак сүмөлөгүн башташты. Бул билесиздер эми улуу Нооруз майрамы келе жатат. Нооруз майрамынын урматына аны менен бирге эле ушул Мавлида эжебиздин үйүндө жыл сайын бул салт болуп калган. Ошол салтты утурлай эле, ошол салтты улай эле сүмөлөк кылып отурат. Анан сүмөлөктүн быйыл өзгөчөлүгү, өзүңүздөр билесиздер, астыда шаардык кеңешке шайлоо келе атпайбы, ошо ынтымак партиясын колдойлу деп туруп, бүгүнкү сүмөлөктүн атын биз ынтымак сүмөлөгү дедик. Биздин Аруке апалар тобунун түзүлгөнүнө 15 жыл болду. Ушул убакка чейин биз ата бабалардан калып кеткен салттуу нерселердин баардыгын ушундай элге жайылсак, окуучулар, калган кийинки муундар көрсө экен деп ушу ынтымакчылык менен баардыгын уюштуруу атабыз да. Ынтымакчылык бар жерде ырыскы да кошо келет экен. Ошон үчүн биз жанагы Марлен Маматалиев жөнүндө көп угуп атабыз. Себеби биз телевизордон көрүп атабыз, жаштардын ушундай өзүнүн кандидатурасын койгону биз үчүн аябай кубанычтуу нерсе. Себеби келечек жаштардыкы болуш керек. Жаштар ушул Кыргызстанды өстүргөнгө аябай аракетин жумшашына биз көзүбүз жетет. Себеби ал эмгегин бул ден соолук дүйнөдө биринчи ден соолук керек экен да. Ден соолук үчүн күрөшкөн бала экенин аябай жакшы тааныйбыз. Рахмат, ошо баланын ден соолугу узун болуп, өмүрү узун болуп, эл үчүн эмгегин аянбастан кыла берсин. Эми ушул сүмөлөктүн даярдалышы боюнча көрсөтүп айтып бербейсиздерби, эже? Эми мунун таржымалын айтып кетсем, муну будайды өстүрүшүбүз керек. Жууп, тазалап, жашынакай өстүрүп, өндүрөбүз да, сууга салып коебуз бир күн. Эртеси эмеге тактага жаябыз. Кичине баш багып калганда, кичине өрчүп өнө баштаганда тактага жаябыз. Анан ушундай эме менен тазалык менен аны караш керек да. Башка адам кирбейт, менден башка эч ким карабаш керек аны. Өзүм өстүрүп, өзүм суу сээп, ошентип жасайм да. Андан кийин бул эми сүмөлөктү биздин ата бабаларыбыз жасап келген. Илгери бир эмеде биздин заман ачарчылык келген да. Ачарчылык келген убакта бир үй бүлөнүн 5 баласы бар экен да, кемпир чалдын. Элде ачка, баары ачка экен. Ошол убакта чал айтат экен, мен кемпир эми тоого барып бир нерсе атып келип балдарды алып калбасак болбойт. Эми бул биздин Кыргыздын тукумун улап кетишибиз керек деген да. Ошондо баягы кемпир узатат чалын. Баягы болгон продуктусын жеп бүтүшөт, 3 күн, 4 күн, 5 күн өтүп кетет, чалы жок. Баягы продукту бүткөндөн кийин, ока ташы бүткөндөн кийин тамак ашы балдар ыйлай башташат. Курсагым ачты, апа, курсагым ачты дешип, бешөө 5 жактан чырылдай баштайт да. Ошол маалда кемпир не кылышын билбей, үйгө кирип, эшикке чыгып, караса эле таш көрүнөт, топтолгон таш турган болот. Ошо ташты көрөт дагы, сразу ойлонот, ушу таштан балдарды алып калышым керек аман эсен деп. Үйгө кирип, казанга сууну асып туруп, ташты чыгып терип, челекке 41 ташты терген болот ошол убакта. Терип туруп, тазалап, жууп, казанга салат. Мына балдарым, мен азыр силерге тамак жасап берем дейт. Баягы балдар казанды карап турушат, үйлүшүп. Ошентип, мына пышат, ана пышат, балдарым уктабай тургула, мына пышат деп отуруп, баягы балдар ошол түнү азыр пышат деп казанды карап жатып уктап калышат. Демек ушул сүмөлөккө таш салуунун таржымалы ушул турбайбы? Ошол таш салуусу ушул болот да. Эртең менен сүмөлөк болуп калыптыр да. Баягы кемпир эртең менен балдары туруп эле, апа тамак пыштыбы десе эле, баягы кемпир эмне кылышын билбей келип эле казанды assa эле сүмөлөк болуп калганда, пайда болуп калган. Сүмөлөк жанагы таш сүмөлөк болуп калган. Алланын кудурети менен, ушунчалык убай энелеримдин колдоосу менен ошондой болгон. Пайгамбарларым менен, Кудайдын амри менен ошондой болгон да. Канча саат кайнатыш керек бышыш үчүн? Сүмөлөк мисалы биз азыр 11-2де баштасак, түнү менен кайнап, таңга маал саат 4-5терде жабышыбыз керек аны.
жабып ошогул муногу мындай турсаңар, мына очок турбайбы? Ушул очокко чогу менен болот да. Буга дөңгөс жагылат, жалаң дөңгөстөр жагылат. Казанга эмеден куюп, будайдын суусун куюп, ундан салып аралаштырабыз. Баягы жарма жасагандай эле аралаштырабыз. Аралаштырып бүткөндөн кийин бөлтөк эме болбош керек да. Ушул сүмөлөк 12 саат бою кайнап бышкандан кийин сүмөлөктүн үстүндө кандайдыр бир сүрөттөр, белгилер пайда болот да. Ошол сүрөттөр кандайдыр бир нерсени бир баяндайбы, түшүндүрөбү? Баяндайт. Мисалы мен ушул эмен эле айтып берейин болгон окуяны эле. Мына Киргизиядинде жанагы Манастын эмеси бар. 40 чоросу менен турат го. Ошол жерде бир эме келди, сүмөлөк жасап бериңчи, эже мен канча жылдан бери балалуу болбойм деди. Макул деп анан барып жасап бердим. Эртең менен эме кылсак эле, сүрөт ачсак эле сүрөт түшүптүр. Монтип эле баланын кармап түшкөн, биздин кыргыздын эмеси түшүптүр. Анан мен ачканда эле айттым, ай балам, сен уулдуу бала болосуң. Сенин балаң уул төрөйсүң, аялың уул төрөйт. Кудайдан тилеп тур дедим. 1 жылдан кийин уул төрөбөдү, мына 5 кыздан кийин уул төрөдү. Bunun аябай эмеси күчтүү да, сүмөлөктүнчү. Саламатсыздар, бүгүнкү майрамыңыздар менен барыңарды. Азыр бул оймонун салынышын баштап айтып берейин. Илгертен эле майды дак кылып алып, майды таза дак кылыш үчүн тиги сүмөлөккө даамы түшүп калбас үчүн 41 оймо Куран окуп анан салышат экен да, муну салат экен. Аны бышырат экенбиз. Азыр келиндер бышырып атат, унутуп калбасын деп, баары эзинде болот. Ошон үчүн тарбиялык планыбыз бар, телевизорго тартып, ютубтарга чыгарып, гуглдарга чыгарабыз да. Мисалы үчүн, азыр мына ынтымактуу болуп барыбыз биз группада жакшы бир 10 чакты адам барбыз, баарыбыз келиндерибиз, кыздарыбыз, мына сиңдибиз, кызыбыз болот. Бышырып атат азыр. Ушинтип жакшына кылып жасайбыз. 3 күндөн бери даярданып атабыз. Ошон үчүн бул айрыкча жанагы майды өтө таза кылып, организмге зыян болбой турган кылып дак кылып алат экен. Мисалы кыргызча айтканда дак деп койчу. Мына ынтымак сүмөлөгүбүздүн болушу жакшынакай болсун, өзүбүзгө буйрусун, элге буйрусун. Мына асманыбыз ачык, пешенебиз жарык болсун. Дайыма ушу заманыбыз тынч болсун. Ушу жаштарыбыз көтөрүлө берсин. Ушу жаштарыбыз кыла турган ишке ашырышсын. Эми биздин ушул жаштарыбыз мына Марлин Маматалиевдин жолу шыдыр болсун, дайыма асман ачык болсун, иши илгери болсун, элге аябай жакшылыктарды кылсын. Мына пандемияда дагы бул жигит аябай өзүнүн марттыгын көрсөткөн. Мына эл бербегенди берди. Бардыгына жеткизди. Элибизге канча жардам кылды пандемияда. Мына биз ушул үчүн ушул балага дагы бата кылып, өзүбүздүн эл журтубузга, президентибизге дагы бата кылалы. Заманыбыз оңолсун. Мына кыргыз деген атыбызды унутпашыбыз керек. Биз балдарыбызды, кыздарыбызды ушу кыргыз жолуна башташыбыз керек. Мына өзүбүздүн салт, үрп адатыбызды билиш керек. Ошон үчүн дайым асманыбыз ачык, пешенебиз жарык болсун. Президентибиз тынч болсун, элибиз аман болсун. Заманыбыз тынч, ишибиз илгери болсун. Ынтымакчылык көп болсун. Амин. Азыр ошол суусу менен куюп, унду аралаштырып атабыз. Унду аралаштырып, ушу бардыгынын колдорундачы. Муну дагы бул жөнөкөй эмес, тилек айтып атабыз ичибизде. Ушу Кудай Таала бизге баарыбызга ынтымакчылык, биринчиден ынтымак бар же дырыс бар деп, ушул жакшы ниеттер менен ушуну ушундай кылып келишкен экен да апаларыбызчы. Ушул майненин тамагы деп, ушул майнени баштаган жолу деп, ушуларды ушундай кылып колдор менен майдалап Унду аябай эзиш керек. Эзиш керек экен. Эзбесе бул жакшы кайнап чыкпайт экен да. Жол болсо бөлтөк болбой, тегиз майын жакшынакай даамдуу, жакшы коюу, эртең менен эч бир да бөлтөгү жок, жакшынакай сүмөлөк пайда болсун. Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, баарыбызга ден соолук болсун. Эң биринчи муногу келаткан апаттан Кудай сактасын. Бул ким тилек кылса, ошо тилектерди аткарылат экен, ошонуз да жакшы экен. Инвалидтер басып кетсин, балалуу болбогондор балалуу болсун, кемпирлер жашарсын. Мындай күн помоштор келип атат, алдарга, элдерге берели, көп үй бүлөлүүгө, бала чакалууларга дагы ушунда жакшы тилек болсо, жакшы тилектерибиз ошол баары аткарылат экен. Баспагандар бассын, инвалидте отурган бияктагылардын балдары бар, кыздары бар.
алар басып кетсин. Ооруп жүргөн оорукчандар бар, алар жакшылап кетсин. Ошондой шыпасын берсин. Алла Таала берген оокат экен ошону. Азыр заманда бизде бардык нерсе бар. Ошону уюштуруп, жакшылык ар бир үй бүлө деле көп жылдар кыла берсе болот экен да, негизи. Бата кылбайлы ушуга. Ос тийбейт бирок. Ос тийгенден кийин кылыш керек. Мен тартай общий барысты, но балдарды кош. Барысты татып койгула. Ошунан чакырып койбойсуңар. Кимге тайындадылар? Гүлзат. Ай, Гүлзат. Тартып койчу. Чынар өзүң Өзүң ости. Эл үчүн кызмат кылган, жер үчүн кызмат кылган, Кыргызстан үчүн кызмат кылган чыгаан инсандардан болсун. Биз ушул жаштардан үмүтүбүз абдан чоң. Аллахым ушуларды колдосун. Кыргызстаныбыз тынч болсун, өнүгүп өссүн, дайыма бийик мамлекеттердин катарында бололу. Дайыма тынччылыкта, жакшылыкта жүргөн бололу. İnsanlardan olsun. Мен да айтып коеюн десе, жаштардан болгондо сүйүнүп атабыз аябай. Көзүң жаркырап, жакшынакай бала болуп туруң. Жанагындай коррупцияга алданбай, эл үчүн иштеп, баарыбыз колдоп сүйүнүп атабыз. Жаштар чыга берсин, өнөр көпкө жашап, элдин баарын түбөлүккө жакшы оңдоп кетер. Өзүңдүн койгонуң бул жакшы нерсе. Биз сен кой элек деп ойлонгонбуз. Сен эмгегиңди көргүлө ойлонгонбуз. Ушу бала коюп калса экен ушу. Өзүнүн кандидатураны депутатка коюп калса экен деп өзүбүзчө эле биз жүрөгүбүздү сезип, сенин ушундай эмгегиңи баалап, ушундай кадырлап, урматтай турган бала экенсиң. Ушундан бияка сен үчүн ишенебиз. Ушундай элдин ушундай көп немесин алып кетишке, турмушун жогору кылышка, ушу заманыбыз тынч болсун. Имандуулар сенин эмгегиңди баалагандар көбөйө берсин. Жашта окууда калса кандай? Кем үй жака? Тактан неме дайсыз? Биз акыл таштан асыл жаштар, асыл таштан акыл жаштан деп жаштарга ишенип атабыз. Үмүтүбүз, тилегибиз, баардыгыбыз, оюбуз, каалообуз ушу жаштар болсун деп атабыз. Ушу жаштар элдин жүгүн көтөргөн, чыныгы, чынчыл инсандардан болсун. Иштеринде ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, анан кийин элди ойлогон жакшы инсандардан болсун. Келечеги кең болсун. Мен сүйлөп коеюн кызмат. Дайыма иштериңе ийгилик каалайбыз. Өзүң не максат кылсаң, ошол тилегиңе жеткине. Кудайым берсин сени. Элдин батасын алып көгөрөсүн эми, буюрса Кудай кааласа. Келип жүргөндөр мына көгөрүп эле кетти. Буюрса сен көгөрөсүн балам. Аркаң кенен сени. Жолуң астың ачык. Буюрса болот баардыгы. Буюрса. Туура келди. Сенин да балдарың аял эмелериңе, тууган уруктарыңа ден соолук каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Мына эми буюрса өтүп калсаң, өзүң баардыгын аткарасың, элдин тилегин. Омийин кана. Тилегин аткарган ак жолдо эл башы, журт башы болсун келечекте иншалла. Садыр Жапаровдай болгон. Садырдан кийинки президент Марлен. Кудайым Келем үй жака. Сиздер айткандай, мен чындап эле мына мамлекеттик кызматкер болуп иштеп атам. Депутат болуп иштеп атам. Бирок бир дагы мамлекеттин акчасын ардаган эмесмин. Урдагайм да Кудайым буйрсачы. Мен тескерисинче ар дайым элге кызмат кылып келгем. Тескерисинче ошол көп суроо беришет, канча айлык аласың деп. Айлык алсам бир 35 миң алсам, бирок элге берген жардамым будан 10 эсе көп да. Бул бул милдет катары же максат катары болгон жок. Бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн биринчи кылып атам. Экинчиден эми депутат болгондон кийин элге кызмат кылгандан кийин кызмат кылыш керек экен деп ушуга барып атам да. Кээде алдыга койгон максатка жетейин деп бир аракет кылдым. Мен сиздердин дуаңыздарда Кудай буйрса кабыл болуп калса, калган баардыгы бул жөн эле жумуш болуп калат. Эң негизи Кудайдын көзү түз болсо, Кудайым баталарды кабыл алса, анда жолдо болот да. Көрчү сиздерге да бир жолу рахмат, апалар. Сиз өтө мындай жыйындамын деп кубаныкпын. Өзүмдү мындай айтканда кеңири сүйлөсөм, бул жерде сүйлөй албайт. Сиздердин астыңыздарда бир кыдыр болсун. Сен өзүңдү койбосоң да койдурат болчубуз биз. Биз мурда ойлонгонбуз, сен эмгектенип көрдүңбүз да биз. Ал сиз деле биз коелу деп эл өзүбүз ушундай чечкенбиз. Баарыбыз ойлонуп жүргөн оюбузга сенин койгонуң туура келип калды балам. Кызыл буак колдосун. Сиздердин актан Кудай буйрса ушул элге койгон ушул өзүңүздөрдүн ниетиңиздерди биринчи кезекте, экинчи кезекте ушул берип аткан дуаларыңыздарды, үчүнчүдөн ушул ишенимиңиздерди толугу менен актан Кудай буйрса. Мен болгон күчүмдү элиме гана берем. Болгон күчүмдү ушул
шаарыбызга жумшайбыз. Мен негизи Кыргызстан деп айта элем мындай бир эле шаарга бергенде толугу менен өз жанымды берүүгө даярмын да кудайым. Калгак болуп калдык. Баягы өмүрлүү бактылуу болгула. Колдогу алтындын паркы жок дейт. Жылдан бери жебейт тамшаны өргөнө калдык өзү. Мен аку. Ал сага куюп кой. Калайсың? Өзүм алып кеп берем. Эме? Айсулуу. Кел. Жоям башкага берет да. Ай, Зульфия. Ошентип бербедилерчи. Рахмат дейт. Тияк. Зульфия. Куйөр видео куйөр. Видео. Bak karma. Kimdiki mына бакыт. Азырчы апалар алып бүтөт. Мынау да меники, телевидениеге да берип коебуз. Берген бузалар келмегиле. Биз токтотуп койдук аны. Көчө кечиндейлер келбейт.